Аскандуулуктан жабыр тартып жүргөн болсоңуздар, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр жана ошондой эле жакындарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Дени сак болуу ар бир эле адамдын кыялы. Бардык оорунун алдын алам деген болсоңуздар, өзүңүздөрдү сүйсөңүздөр, бул компотту күнүмдүк жашоодо эле жасап ичиңиздер. Азыр күн ысык, суусундуктардын сезону деп айтсам болот. Дүкөндөрдө болбогон краситель жана сахары көп пайдасыз суусундуктардын ордуна дал ушундай компотту үйдө жасап койсоңуздар же болбосо кышкыга камдап жаап алсаңыздар, өтө пайдалуу суусундуктардын бири. Бул 5-6 литр компоттун рецеби, азайтып көбөйтүп алсаңыздар болот. Алгач эле бизге бир кызылча керек болот жана алманын каалаган сортунан кошуп алсаңыздар болот. Дал ушундай картайып бетине бырыш түшүп кеткен алмаларды эле жарай берет. Алманын 3 түрүнөн коштум: кызыл, жашыл, сары жана мейиз кошулду. Бул болсо кокон гилястын кургатылганы. Вишня дейсиңерби, черешня дейсиңерби, азыр айтсам урушуп кетесиңер да талашып. Короче, кокон гиляс. Гиляс, кокон гиляс бышкан экен дейт го, ушул да, ошонун кургатылганы болот. Андан кийин бул жакта өрүк, өрүктүн кандай сорту болсо да боло берет, жана набат кошосуздар. Крышкасын жаап туруп эле 1 саатка жакын 40 мүнөттө кайнатып аласыздар. Кайнап чыккандан кийин дал ушундай лимондун бир кесимин салып койсоңуздар, кызылчанын жыты дагы, даамы дагы билинбей калат. Андан кийин кааласаңыздар дал ушундай мята кошуп койсоңуздар болот. Өтө жыты сонун чыгып, башкача компот болот. Ооба достор, көрүнүшүнөн эле табиитте ача турган өзгөчө суусундук. Бул компоттун пайдасын да айта кетейин. Гемоглобинди көтөрөт, бетке бырыш түшүүнүн алдын алат, тамак сиңирүү, ашказан ооруларына өтө жакшы, көздүн тунук көрүүсүнө, сөөктөрүм бышык болсун, муунум оорубасын деген болсоңуз жана бөйрөктө таш болбосун деген болсоңуздар, бул компотту күнүмдүк жашоодо дагы жасап ичиңиздер. Өтө ден соолукка пайдалуу. Компотту кечинде кайнатып койгонмун жана муздасын деп коюп койсом, өңү аябай кып-кызыл болуп, дагы да болсо витаминдери сонун болуп чыгыптыр. Өзгөчөсү бул фаберлик кастрюлю чындыгында витаминди ичине камтыган сонун кастрюль экен, жада калса компоттун жытын дагы чыгарбаган. Андыктан ден соолугуңузду ойлогон болсоңуздар, өзгөчө ушундай сонун кастрюляларды алсаңыздар дагы болот. Мен көрсөткөн номерлерге кайрылсаңыздар 26% арзандатуу менен ала аласыздар. Сөзсүз түрдө Ак Зуурадан келдик деп айтканды унутпаңыздар. Витаминге бай компотубуз даяр болду. Көрүп турганыңыздардай өңү кып-кызыл, сонун. Кечинде кайнатып койдум, эртең менен дал ушундай өңдү берип турат. Сиздерге дагы жакты деген ойдомун. Лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Ден соолукту чыңдоо үчүн дал ушундай өзгөчө пайдалуу компотторду жасаңыздар. Барыңыздарга сунуштайм. Балдарыбыз сүйүп ичкен өзгөчө суусундук болмокчу. Ак Зуура ашканасы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда акысыз рецепттер менен бөлүшүп турат. Сиздерден колдоо болгону лайк жана комментарий жазганды унутпаңыздар. Кийинки берүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Пайдалуу рецепттер бир гана Ак Зуура ашканасында болмокчу. Вот что ли? Да. Что? Классно? Элисон бер. Тамаша аш болсун. Пожалуйста, сатсаңыз, эле сот.